Biz baldarыбыздан капа болобуз, өзүбүз теңдүү көрүп алып, эмнеге түшүнбөйт депчи. Себеби 40 жаштан өткөндөн кийин адам баласынын акылы башына келет. 60-тан өткөндөн кийин акыл жүрөккө келет. Бирок ал жашка чейин 15, 20, 30 жашка чейин акыл бүт денеде кыдырып жүрөт. Кээде көзүндө, кээде кулагында, башында болбойт да болгону. А биз балдарыбыздан тарынабыз, наразы болобуз, капа болобуз, акыл эси бар болуп туруп эмнеге мени түшүнбөйт ал. Ошондуктан алар менен башкача мамиле жасашыбыз керек. Мектепте окусун, же мектепте окуп бүткөн балдарыбыз медреседе окусун, окуусу менен кызыгуубуз аларды эмне кылат? Өнүгүүсүнө себеп болот. Чанда балдар болот. Эч ким кызыкпаса деле өз алдынча окуй тургандар саналуу эле болот. Бирок балдардын күзөтүп, бирге машыгып, керек болсо мектебине барып, бирок каттуулук менен эмес, бекемдүүлүк менен. Ошондо Аллах буйрса, балдарыбыз кичине билимдүү болот. Мектепте жакшы окуган бала, университетте жакшы окуган бала, медреседе жакшы окуган бала, бул жумушта дагы жакшы, үйдө да жакшы, бүт жерде жакшы болот. Эмнеге? Себеби мектепте дагы, медреседе дагы жаман бол деп айтпайт мугалимдер, устаздар. Дайыма жакшы бол деп айтат. Бардыгы бирдей эле ата-энеге жакшы мамиле жаса, жамандык кылба деген сөздү ушул китептерде деле бар. Темалар дагы өтүлөт ушундай. Адам баласы өзүнүн элге канчалык пайдалуу болуш керек, ошол тууралуу темалар айтылат. Мектепте да, медреседе да. Болгону баланын кызыгуусу болбогондуктан. Эмнеге кызыгуусу болбойт? Себеп жакшы окуса, бирөө сыйлык бербейт, же азаматсың деп айтпайт. Жаман окуса дагы бирөө ага эскертүү бербейт. Ошондуктан же болбосо мектепте бир маселеси бар болгондуктан. Аны ата-эне биз балдарыбыз менен окуусуна кандай эле кийим кечесин алып берүүнү милдет деп түшүнөбүз. Баарыбыз базардабыз азыр. Балдардын кийим кечесин алып бериш керек. Туура. Калем, кагаз, дептерлерин алып бериш керек. Туура, керек ал. Бирок ошолорду эмне үчүн алып берип атабыз? Окусын деп. Келип туруп негизги нерсе окуусуна көңүл бурулбай. Медресеге балдарын тапшырган ата-энелер го, мектептегилер кечинде үйгө келет. Бирок медресеге тапшырып бергендер ошол жерде жатат. Алар биротоло эле биз кутулдук дегендей эле ойдо жүрөт. Бир айда бир келип медреседе баласынан сурайт, болбосо болду ошол медреседе. Жок, андай эмес. Медреседе окуган балдарыбызды дагы алыс болсок телефондон, жакын болсок келип балабыздын окуусуну кандай деңгээлде окуп жатат, мугалиминен сурап, эмнеден аксап жатат, мугалими менен кеңешип, алсыз болсо кандай кылсак ийгиликтүү болот, жакшы окуса ага алкыш сөздөрүн берип, ата-эненин көңүл буруусу өтө пайдалуу. Өзүңүздөр эле окуу кезиңиздерди карап көрүңүздөр. Салыштырып көрүңүздөр. Эмне керек эле ошол кезде бизге ата-эненин көңүл буруп маани бергени. Ошондой балдар өскөн. Өзүңүздөр билесиздер, тарыхта такыр окуй албаган, окууга жөндөмү дагы болбогон бир баланы мектептен айдап чыгып, жазып берип туруп, балаңыз бул класста, бул балдар менен окууга деңгээли жетпейт деп жазып берсе дагы, апасы үйгө барып, баласына ошону эмне деп окуп берет? Сенин мугалимиң балаңыздын акыл эси, балаңыздын түшүнүгү өтө жогору деңгээлде экен. Биздин окуу жайда окууга ага окута турган агай жок экен. Сиздин балаңыз өтө чоң билимдүү адам болот экен деп баланын маанайын көтөрүп койгондугунан чында эле ошол бала дүйнөлүк окумуштуулардан бири болуп, бүгүнкү күндө ошонун билими менен, ошол адамдын жазган китептери менен дүйнө жүрүп турат. Себеби ата-эне бала үчүн эң чоң муфтий дагы ошол, эң чоң падыша дагы ошол. Ата-эне бала үчүн бүт нерсе. Болгону балдар дагы бир кызыкта ошону айта албайт ата-энесине. Мойнуна алуу, орус тили менен айтканда признание бар го, чындап эле мен сиздер менен сыймыктанамын деп балдар айта албайт. Ата-эне балдарыбызга айта албайбыз да, силер биз үчүн канчалык кымбаттуусуңар, силерди жакшы көрөбүз, бүт ушул кылган иш аракетибиз силер үчүн деп айта албайбыз.
Жүрөгүбүздө бар, бирок айта албайбыз. Эгер ошол нерселерди айтсак, балдар эмне болот? Дем болот аларга. Коркпойт. Жакшы окуйт. Ар түрдүү нерсе менен кызыктырыңыз. Жакшы окусаң, мына мындай сыйлык деп окусун. Кичинекей баланы сиз бейиш менен кызыктырсаңыз дагы ал түшүнбөйт. Анын бейиши ушул велосипед же болбосо бир жакшы патинке аныкычы. Ошол бейиш менен кызыктырыңыз анычы. Ал жаш бала да 15 жашар бала. Бейишке киресиң десеңиз, ал көп жашаш керек, үйлөнүш керек, бала чакалуу болуш керек. Ошончо күтөмбү мен дейт да. Ошого сиз жакынкы бейишти айтыңыз. Ошентип балдарыбыздын окуусуна, адеп ахлагына, жакшы болуусуна эмне кылышыбыз керек? Чоң салым кошушубуз керек. Эми кечиресиздер, балдарыбыз бизге аларды жалаң эле багып эле койгондой бир семиртип, аларды бир жерге бир өткөрмөкчү эмеспиз го. Мен бала чака багып атам. Бала чака бул багып эле кое турган нерсе эмес. Ал сарайдагы нерселер багасыз, семирсе пайда болот, сатасыз. Бирок бала чаканы адал менен багуу менен биргеликте аны эртең ал эл астында чыгат, эртең бирөөдүн күйөөсү болот, бирөөдүн атасы болот, бирөөдүн кол астында иштейт, бирөөгө башкаруучу болот, бир жаран болот. Кандай болуш керек? Ошого тарбия талимине салым кошушубуз керек. Дайыма саламын айткан, кичипейил болгон, бирөөдүн акысын жебеген, өзүнүкүн жедирбеген, чындыктан тайбаган, эр жүрөк, коркок эмес. Ошол нерсени пикир кылышыбыз керек. Биз бүгүн балдарыбыздын ден соолугуна бираз, билимине бираз азыраак көңүл буруп жатабыз. Бирок балдардын талим кайсыл жерди карасаңыз, мен да азыр туруп алып мен айтам, талим тарбия бериш керек. Мектепте да ушул талим тарбия бериш керек. Радиону койсоңуз, балдарга талим тарбия бериш керек. Ошону ким берет? Ошондой бир таблеткасы бар бекен, сатып алып туруп берип коелу балдарыбызга. Аны биз беребиз. Ошондуктан жумуштан чарчадым деген нерсени кичине азайтышыбыз керек. Бизде азыр анчалык чарчай турган жумуш жок тургандар. 8 саат иштейт, ашып кетсе 10 саат иштейт. Болгону биз башка нерсе менен алектенип калганбыз. Телефон менен же болбосо керексиз эле жыйын чогулуштар менен кесиптештер, классташтар, группалаштар, жердештер жума сайын отуруп чай ичмей, бул нерселердин анча деле кажети жок туугандар. Ошонун себебинен эң маанилүү нерсе көңүл бурулбай калып жатат. Макул 1 айда 1, 5 айда 1 жолу отуруп чай ичсе макул. Жоо болуп кетпеш үчүн. Бирок жума сайын бир кейбир адамдардын көп жерге катышып алганда күн сайын чайы бар, чайханасы бар. Ал адам үйгө келгенде балдар уктап жатат, кеткенде кайра уктап жаткан болот да. Квартирант сыяктуу эле. Батыраак үйгө келип калгандарыбыз ошол телефон менен эле. Чын бул ачык эле. Балдарыбызга вакыт жок. Ошондуктан үйгө келгенде биз бирөөдүн баласы, бирөөдүн атасы, бирөөдүн күйөөү болуп үйгө келишибиз керек. Дыйкан, соодагер, министр болуп үйгө келбешибиз керек. Себеби үйдөгүлөр балаңыз ата күтөт, атаңыз бала күтөт. Жубайыңыз күйөө күтүп отурат үйдө. Биз болсо дыйканча кирип барабыз да. Суу жок депчи. Соодагерче кирип барабыз. Калькуляторубузду көтөрүп алып туруп, соода жок, карыз көбөйүп кетти деп. Молдо ошол бойдон молдолугу менен үйгө кирип барабыз. Мешитке элдер келбей атат деп. Үйдө бир балабызга ата болуп, мойнубузга мингизип бир ат болуп берип, ата энебизге бала болуп, көзүнө карап сүйлөшүп, үйдөгү көйгөйлөрдү ошондой боло турган болсок, ошол үйдөгү чөйрө менен, сүйлөшүү менен, кеңешүү менен анан Аллах буйрса, балдарыбыз эртең сиздей болот. Бала, үйдөгү балдар башканы ээрчибейт. Ата энени ээрчийт. Себеби башкалар ага анча жакшылык кылбайт да. Ошондуктан туугандар, биз балдарыбызга үлгү болуп берели. Өзүбүз аларга үлгү. Бул кыйын. Бирок болгону биз кичине курманчылык кылышыбыз керек да. Бош вакытыбызды
özübüzгө эмес, үй бүлөгө, балдарыбызга беришибиз керек. Ошондо Аллах буйрса, көп убакыт эмес, аз эле убакытта көрөсүз, балдарыбыз бизге бала дагы болот, дос дагы болот, сырдаш дагы болот, жардамчы дагы болот. Жана дүйнөдө дагы жүзүбүздү жарык кылган, акыретте дагы даражабызды бийик кылганга себеп болгон перзенттерден болот. Болгону кичине дүйнөдө көңүл буруп коелу. Окуусуна, ден соолугуна, дос болуп, сырдаш болуп, азыр ачык эле айтканда, балдарыбыздын сырларын билбейбиз. Сурасын баласынан, кандай сумка алып берейин? Ичиндегини айта албайт. Ошонон эле мисалы. Мектептен эчтеке эмес. Айтпайт сизге. Эмнеге айтпайт? Себеби же урушасыз, же сизге айырмасы жок болуп калган да. Ошондуктан балдарыбыз менен сырдаш бололу. Кээ бирлер балдарынын досторунан сурап жүрөт. Не кылып жүрөт бул депчи. Чоңоюп калган балдарын дагы кээ бирөөлөр досторунан сураштырып жүрөт. Бул үйлөнөбү, барбы тапканы же жүрө береби бул? Сиздин балаңызбы же? Неге биз балдарыбыздын сырларын биз билбейбиз? Эмнеге бизге сырдаш? Бизде вакыт жок да. Сырын айтайын деп келгенде, 1-класстагы балдар өтө шашылыш болот да. Бүт нерсени бир эле күндө билип алгысы келет. Ошол учурда бизге келип туруп сураганда, ата бул эмне дегенде биз эмне дейбиз? Жаш баладай болуш керек. Отуруп тур, азыр футбол болуп атат. Апасына барса, апасы дагы бирдеме болот. Эми ичинде маалыматка болгон ачкачылык толуп турат да, суроолор толуп турат, жаап турат. Ошолорду сизге берейин десе күтөт, бир күн, 2 күн, 1 ай, 2 ай, жок. Анан көчөгө чыкса өзүнө окшогон бирөө жүрөт. Ошончолук суроолору бар, жооптору жок. Анан экөөсү бири-бирине суроо жоопторун берип, өз деңгээлдерине жоопторду алгандан кийин не болот? Сырдаш болот. Сиздин үйүңүзгө квартирант болот. Келет, жатат, ичет, кийимин өзгөртөт, мектепке барат, кайра келет. Сиз билбейсиз мунун ою кандай, ниети кандай, бул кайсыл окуу жайга тапшырмакчы. Бул туура эле нерсе. Анан ыйлайбыз, анан балдар адеп сиз болуп кетти, жаштар бузулуп кетти. Жок, жаштар бузулган жок туугандар. Эмне кылсын жаштар? Жаштар бизге кайрылганда биз эмне дедик? Жаш баладай болуш керек. Жөн отур. Бирөө телевизор көрүп аткан, бирөө дагы бирдем. Ошон үчүн балдарыбызга жакшы көңүл буралы туугандар. Үмүтсүз болбош керек. Кайсыл жашында болсо дагы болгону биз аларга канчалык жакшы көрөрүбүздү жүрөгүбүздү ачып берсек, болду, дос болот бизге иншалла. Биз кичинекей ушул бала төрөлгөндө эле ата болдум деп сүйүнөбүз. Жок, ата болгонго шашпайлы. Биз башында кызматчы бололу, балабызга кызмат кылалы. Чупа-чупсун алып бериңиз, памперсин алып бериңиз, кичине чоңойсо кийим-кечесин алып бериңиз, оюнчагын алып бериңиз, кызматчыдай. Кызматчы дегени эмне? Кызматчы дегени бир чоң адамга кызмат кылат, чоң жактырса да, жактырбаса дагы үн чыкпай кызматын кыла берет. Анан 5-6 жашка жеткенден кийин дос болуңуз. Дос болуңуз деген ошол деңгээлге түшүп алып сүйлөшүңүз. Сиз начальник болсоңуз дагы балаңыз менен ошол кичинекей деңгээлге түшүп алып сүйлөшүш керек. Анан 10 жаштан өткөндөн кийин балаңыз өзү сизге бала болуп берет. Ошондуктан туугандар, бул чоң неамат. Алланын берген ушунчалык чоң неаматы. Эгер баласы атасына бир дуа кылса, Куран окуп, бардык жер бетиндеги аалымдар биригип Куран окуп дуа кылса дагы анча сооп болбойт. Билесиздерби эмнеге? Себеби бала Куран окуп атасына дуа кылгандыгы, бул ата ушул баланы ушул деңгээлге жеткирди деген маани да. Ошондуктан балдарыбыздын бизге дуа кылгандыгы ушунчалык маанилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адам дүйнөдөн кайткандан кийин болду, намаз окуй албайт, орозо кармай албайт, садака зекет бере албайт, жабылат дептер. Бирок 3 нерсенин сообу кыяматка чейин миң жылдардагы үзүлбөй келет. Ошонун бири валадун салихун яд'у лаху, баласын жакшылап тарбиялап койсо, кызын жакшылап тарбиялап койсо, ошол атасына, апасына, о Аллахым, атамдын, апамдын, ата-энемдин күнөөсүн кечир деп дуа кылгандыгын Аллах түз жеткизет. Башкалардыкын айткан эмес. Аллах кааласа жеткизет, бирок баласыныкын атасына сөзсүз жеткизет. Баласы атасынын жаназасына турса, мен деген бардык алымдар, эң чоң алымдар келип дагы ошол жаназаны окуса,
ошончолук сооп болбойт, канчалык баласы окуса. Эмнеге? Өлүп жаткан адам маркум Аллахка көрсөтүп жаткан болот. О Аллахым, мен уулумду жаназа намаз окута ала турганчалык деңгээлде тарбияладым. Мына аманаттан ушундай деңгээлде кутулдум деп Аллахка көрсөтүп жаткан болот да себебичи. Азыр биз балдарыбызга көңүл бурбасак, жаназа намазды окутуу эмес, жаназа намазга катыша албай дагы жүрсө, бул деген кичине өзүбүзгө зыян да. Ошого иншалла бекем ниет кылалы. Азыркыга чейин балдарыбыз кайсыл класстарда болду, Аллах билет, кемчиликтер кетти, Аллах кечирсин. Эми мындан ары иншалла балдарыбыздын окуусуна дагы, илимине дагы, билимине да, талим тарбиясына дагы биригип, атаандашпай, биригип салым кошобуз, көңүл бурабыз деп ниет кылабызбы иншалла. Аллах таалам бардыгыбызга ушундай перзенттерди берсин. Дүйнөдө бизди жүзүбүздү жарык кыла турган, инсаниятка, адам затына пайдасы тие турган, жаратканды ыраазы кыла турган перзенттерден болсун. Бардыгыбыздын перзенттерибиз. Перзенти жокторго эсе Аллах таалам салих перзенттерди насип кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука Аллахумма ва натубу илейк.